Маселе созулуп келатат. Азыр абакта жаткан бир топ саясатчылар чыкты, жалгыз эле Жапаров мырза калды да. Кандай ойлойсуз? Кээде коомчулук тарабынан айтылып аткан бул жерде бир саясий иш жатат түпкүрүндө деген сөздөргө ишенесизби же биз билбеген дагы жагдайлар барбы? Мен ойлоймун, Садыр бүгүнкү күндө өзүнүн кылмыш кылган кылмышына жараша түрмөдө жаткан жок. Жаткан жок. Садыр сөзсүз түрдө кайсыл бир кландардын, кайсыл бир мафиялык түзүлүштөрдүн жертвасы болду. Курмандыгы болду. Садыр бүгүнкү күндө ошол кыргыз элим деп, кыргыз журтум деп, кыргыз элине кайсыл бир деңгээлде бир ак так кызмат кылайын деген саясатчыларды мен бул адам болуп жаралган өмүрүмдө ушу Садырдай балдарды аз көрдүм да. Мүмкүн Садырды мен ошолордун эң сап башына коюшу мүмкүн. Ушу Садыр эл деп, журт деп, мамлекетим деп жүрүп азап тартты. Ошондон дагы ал азабына кошулуп, жеке үй бүлөсүнүн канчалык азаптарын тартты. Эмне үчүн биз ташбоор болобуз? Эмне үчүн тагдырдын, Алла Тааланын, Кудайдын башына салган оор күндөрүн биз жибите албайбыз? Мына ушул биз жибите албайбыз. Эгерде Садыр коррупциялык элементтер менен бирөөнүн акчасын тартып алып, бирөөгө бир кыянатчылык кылып, же мамлекетке зыян келтирип олтурса, анда башка иш эле. 100 000 деген долларларды алып взятка алгандар, мамлекет үчүн канчалык оор кылмыштарды кылгандар бардыгы чыкты. Ал эми Садыр болсо бүгүнкү күндө дагы деле түрмөдө отурат. Макул, Садыр түрмөгө тыкты, олтургузду, эски бийлик отургузду. Эми азыр чыгыш керек эле. Эми азыр бүгүнкү күндө Садыр жөнүндө айтканда менин ички дүйнөм аңтарылып кетет да, ички дүйнөм аңтарылып кетет. Себеби Садырдын башына түшкөн чоң кайгыны көтөрүш. Мен Садырды темир адам экен деп билдим да. Темир адам экен деп билдим. Мен көтөрө албайт элем. Кудайга тооба кылдым, мен көтөрө албайт элем. Себеби Садыр темир экен да. Ушунчалык кээде оюм келип кетет. Мен деле азыр эч нерсе кылбай эле жүрөмүн. Бекер эле жүрөмүн. Мен деле бирөөгө бир көп чоң пайда келтирбей эле жүрөмүн. Садырдын ордуна барып отуруп тур десе отура алар белем депчи. Мен ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарганга.